Баарламалыктын уку бүгүнкү күнгө 9 декабрь дүйшөмбү биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Негизи азыр той аштын учуру, анан көпчүлүк учурда акчабызды ары тарткылап, бери тарткылап, чоюгулап атып жетиштире албай аткан учурлар көп кездешет. Андан сырткары акчабызды туура башкарганды билбейбиз, же болбосо менде мынча акча болсо мындай бизнес баштайт элем, менде мынча акча болсо ушул кыялымды аткарат элем деген ойлор менен жашайбыз. Же болбосо канчалык аракет кылсак дагы акча жукпайт, же болбосо канчалык аракет кылсак дагы биздин акчага болгон жолубуз ачылбайт да. Эмне үчүн акча жакшы таба албай жатабыз, же болбосо жакшы айлык маяна төлөй турган жерде иштей албай жатабыз. Финансылык сабаттуулукту эмне үчүн жогорулатышыбыз керек, финанс эксперттерине эмне үчүн кайрылышыбыз керек, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн атайын студияга биз конок чакырганбыз. Финанс эксперти Гүлниса Жумабек бүгүнүздө конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Сизге ыраазычылык, атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн, мына ушундай кыштын ызгардуу күнүндө биздин студияга келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Дегенде, эми Гүлниса айым, айтсаңыз, финанс эксперти деген өз эмне, биз кайсыл учурда финанс экспертине кайрылабыз? Учурда негизи финансылык сабаттуулук бул Кыргызстандагы негизги көйгөй деп белгилей кетем. Анткени мен өзүм жеке ишкерлик менен алектенем. Анан баягы менин финансылык жыйынтыктарымды көрүп, алгачкы жылдары көп адамдар кайрылышчу. Баягы консультация сурап, кантип ушу кыймылсыз мүлк менен байланыштуу менин ишим. Ушу Бишкектен кантип үй алсак болот, кантип ошого акчабызды топтосок болот, эмне аракеттерди кылсак болот деген ар кандай ушу финансыга байланышкан маселелер менен көп кайрылышчу. Ошонун натыйжасында анан атайын ушул жаатта билим алып, учурда ошо финансылык эксперт катары иш алып барам. Мага кайрылган адамдар менен биз биргеликте ошол адамга гана туура келген кандай жөндөмдөрү бар, кайсы сферада иш кылса болот, кандай аракеттерди кылса жакшы финансылык жетишкендиктерге жете алат деп, баягы ар бир адамга гана ылайык келген стратегияны түзүп иш алып барабыз. Анан негизи айтып калат го финанс эксперттери, финансылык жолду ачыш керек деп. Кандай учурда ошо биздин финансылык жолубуз жабылып калат? Адамдар бул байкашымча финансылык сабаттуулукка көңүл деле бурушпайт экен да. Көбүнчө баягы убакыт өтүп атат, бир айга жетет, баягы киреше чаршасын деле көп эсептебейт. Анан ушундай жашап жүрө беришет экен, баягы бир чоң финансылык көйгөй жаралмайынча да. Анан ошол көйгөй жаралган учурда издеп башташат экен да. Кандай аракет кылсам болот, кантип ушул абалдан чыксам болот деп, анан ошо кайрылышат да бизгечи. Негизи акчабызды кантип туура башкарышыбыз керек. Көпчүлүк учурда ошол акчаны туура башкарбагандыктын себебинен анан биз финансы маселелерине көп кабыл атсак керек. Ооба, көпчүлүк адамдар баягы учетко деле алышпайт экен, кирешеси кандай, чыгашасы кандай, аны деле карашпайт, максаттарын так коюшпайт. Баягы айлык киреше келип атат, ошону эле эмоционалдык баягы сатып алуулар деп коебуз, ары туруп, бери туруп, баягы коомдо бир мода болуп атат, мисалы башкалар телефон алып атат же бул жака барып атат деп эле, баягы алдыда так максатыбыздын жогунун кесепетинен баягы канча келсе деле корото беребиз, накопление жок. Жана подушка безопасности деп коет, бул финансылык термин бар. Ал баягы адам кандайдыр бир оор абалга түшүп калса деле, ооруп калабы же кандайдыр бир үй бүлөдө кырсык болобу, ушундай абалга түшүп калса деле бир сактап койгон финансысы болуш керек. Ал тууралуу деле ойлонбойт экенбиз. Анан баягы кризис, банкрот, карызга батып калган деле анан ойлонуп баштап, изденип баштайт экенбиз да. Менин практикамда көп болду, ушундай адамдар кайрылышат да. Баягы күнүмдүк айга жетип, жана белка в колесе деп коет, ушундай бир ай өттү, жетти деп эле ушундай форматта жашай беришет экен көпчүлүктөр. Ал эми албетте аракет кылган деле коомубузда баягы бир бөлүгү бар, бирок ал аз. Мисалы 95% бул финансы тууралуу ойлонбосо, 5% албетте ойлонот, эсептейт, чыгаша кирешесин жазат, тактайт, максаттарын так кылат да. Анан ошол ар бир эле максат баягы ошол максатты ишке ашырчу инструмент болуп эсептелет да бул акча каражат. Акча каражаты өзү бул максат эмес.
ошол максатыбыз так болгондо кантип ошону ишке ашырабыз, ага эмне инструменттер керек, ошонун бирөө бул финансы да. Анан ошондо топтоп баштайт экенбиз, ойлонуп баштайт экенбиз. Мен айына мынча сумма таап жатсам, демек мынча процентин ай сайын ушу калтырып турушум керек. Ошондой эле жанагындай бир оор абал болуп калабы, биз баардык эле ситуацияны контролировать эте албайбыз да. Эртең бизди эмне күтүп турат, аны да биле албайбыз. Ошондой абалга туш келип калганда баягы үй бүлөм өзүм кыйын кырдаалда калып калбастан келечекти алдын ала азыр ойлоноюн деп ошондой иштерди кылса болот да, топтосо болот. Ошол финансылык безопасность боюнча подушканы топтоп, жана жакшынакай максаттарды коюп, ошого дагы топтоп аракет кылса болот. Буга деле бир иш алып барыш керек. Адам бул тууралуу өзү ойлонуп башташ керек, издениш керек, үйрөнөйүн, окуйун деш керек. Мунун бир катар өзүнүн так инструменттери бар. Ошолорду өзүнүн жашоосуна киргизсе, баягы финансылык жактан өсүш болот да адамда. Анан сиз айтып калдыңыз, эмоционалдык сатып алууларды көп жасайбыз депчи. Эмоционалдык сатып алуу дегенде социалдык тармактардан көп көрүп калам да. Черная пятница, кара жума деп туруп анан аябай баасын арзандатканда ажиотаж болуп укмуш товарларын сатат. Анан ошол учурда сиз айткандай биз балким ошол дүкөнгө барганда керекпи, керек эмеспи, баягы арзан экендигине карап эле 70%, 80% арзандатып атат деп эле керексиз буюмдарды деле көп алып анан акчабыз тартыш болуп атканы да ушундан болуп атат окшойт. Ооба, көбүнчө могу чоң шаарларда жашаган адамдар бул көйгөй менен баягы күнүгө эле кездешебиз десек болот. Анткени ар жерде кадам сайын жаркыраган магазиндер бар, дүкөндөр бар, кийим-кечектер бар, баягы чоң соода борборлоруна кирсек, ал жерде баягы мен ал деп эле тизилип турат да, буюм тайымдар. Албетте адам баягы ошону алгысы келет. Биз ошону обладать эткенден да, ушул менин оокатым, менин буюмум дегенде кандайдыр бир эме гормон бөлүнүп чыгат, гормону счастья, анан ошону испытать эткибиз келип эле баягы сатып ала беребиз да. Ал бизге керекпи, кереги жокпу, бул башка маселе. Анан менин негизги өзүмдүн философиям баягы минимализм деген, ошону жакшы көрөм. Баягы адам оокаттын кулу болуп эле чоң үй салып алып же чоң бир буюмдарды алып алып эле анан ошолорду тазалап, жыйнап, баягы убактысын коротпостон башка нерсеге деле убакытты коротсок болот. Баягы өсүп өнүккөнгө, жаңы билим алганга, дүйнө жүзүн кыдырганга, башка жакка деле багыттасак болот да. Анан ошо негизи минимализм мага ошол идея абдан жагат. Ошону кармансак болот. Анткени баягы канча дүйнөнү топтоп, кереги жок буюм тайым, кооз нерселерди үйүбүзгө сатып келип койгондо деле ал биздин жашообузду мындай маңызын түп тамырынан бир жакшы кылып деле жибербейт да. Ал эми бир жаңы көз караштар, жаңы впечатлениялар, жаңы билимдер, баягы азыр заман тез өнүгүп жатпайбы? Ошо коомдо эмне болуп жатат, андан көрөкчө ошол нерселерди үйрөнүш керек да. Баягы коомдун агымы негизи азыр баягы глобализация болуп эле, баягы мамлекеттердин ортосунда чектер дагы жоголуп баратпайбы? Социалдык тармактар буга далил да. Анан негизи ошо андан көрөкчө жаңы билим алайын, жаңы мамлекеттерди көрөйүн, өзүм баягы кылып көрбөгөн, мурда барып көрбөгөн нерселерди жазайын деп аракет кылыш керек. Баягы кыргыздар көбүнчө эле той, ашка барабыз. Ал эми саякатка чыгуу же болбосо бир күндүк деле бир сыртка чыгып келүү дегендерге көп көңүл бурбайбыз да. Анан ошондой басып баратсак, соода борборлорунан, магазин, дүкөндөрдөн баягы кереги жок эле буюм тайымдарга көп акча каражат кетип калат экен. Эмоционалдык сатып алууну көп жасап, анан бул мага керек деген оокатыңды үйгө барганда кереги жок эле жөн эле жаткан айымдарды көп эле көрөм да, баягы кызыгып алып, бирок үйүндө көп эле жатат. Анткени сиз айткандай эмоционалдык сатып алуу жасайт. Демек биз сатып алып атканда дагы оюбузду контролдошубуз керек экен. Анан ошо сизге мына ушундай эмоционалдык сатып алууну көп жасаган, акчасы тартыш болуп, акчасын жетиштире албаган, анан акчасы аз учурда сизге барып, көйгөй менен барып, анан чоң масштабка чыккандар барбы? Ооба, негизинен баягы жана айта кетпедимби, максат тууралуу депчи. Адамда эч деле планы, максаты жок болсо, баягы күн деле өтө берет, акча деле кете берет. Анан караса эле баягы адамдын деле эффективдүү, энергиясы жогору болуп иштеген жылдары деле бул чектелүү да.
Баягы биз 50-ге, 60-ка, 70-ке чыкканда деле азыркы мисалы 30-40 жаштагыдай энергичный болуп, эффективдүү иштеп, чоң жыйынтыктарды жарата албайбыз. Адамдын деле ошол мезгилин билиши керек, сезе билиши керек. Эгер ушул учурда жакшы иштеп, натыйжалуу иштеп, бир кандайдыр бир базаны түзүп албаса, баягы убакыт өтүп кеткенден кийин аны адамдын ага энергиясы да жетпейт. Жаш курап өтүп кеткенден кийин. Ошондуктан ошол так билиши керек, убакытты жөн эле текке коротпошу керек. Максаттарын так билип, анан кийин ар бир кыймыл аракетти ошо финансылык чечим жасап жатканда, ошол бул менин максатыма туура келеби, бул мага бир база түзүп береби? База деген баягы адам өзүнү баягы бутунда так турса, мындай уверенно турса, анан башка адамдарга да жардам бере алат да, үй бүлөсүн дагы көтөрүп кете алат дегендей. Ошондой эмени түзүш керек да. Анан ал тууралуу өзүңө суроо берип турушуң керек. Бул менин ошол максатыма туура келеби, ушул сатып алуу деген деле дароо жооп келет да. Урматтуу теле көрүүчү, эгер сиз акчаңызды туура башкара албай жатсаңыз, же болбосо финансылык сабаттуулукту жакшы кенен түшүнбөй жатсаңыз, анда экран астында жазылган номерлерге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, түз эфирде биз өз учурунда сиздин сурооңузга финанс экспертине жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Негизи Гүлниз айым, түптөлгөн бизнеси бар, бирок балким акчаны туура башкара албагандыктан сизге кайрылып, же болбосо түптөгөн бизнеси мисалы 10 жыл, 20 жылдан бери иштеп келатып эле анан баягы кураган атканда сизге кайрылгандар дагы болобу? Болот, анткени бул бизнестин ээси кандай болсо, ошол эле адамдын уландысы да. Анан ал эгер бизнестин ээсинин баягы консервативный деп коебузбу, эскиче бир көз караштарды карманып бизнес кылса, мисалы үчүн ошо бизнеси эски эле абалда калып кетет. Ал эми мен жана айткандай, бул жашоо динамично өзгөрүп жатат да, күнүгө жаңы инструменттер чыгып турат. Ошол бизнесте деле ошондой жаңы инструменттерди улам киргизип туруш керек. Жаңы технологиялар чыгып жатат. Ал эми адам болсо баягы эски принциптерди карманып эле, мен баягы консервативный көз караштамын, мен ушундай эле эскиче кылам, баягы эле сарафанный радио десе, кечирип коюңуз, анда ал бизнес өзү эле барып жок болуп кетет. Ал үчүн ошо жаңыча иш кылыш керек. Азыр баягы социалдык тармактар, мисалы үчүн бизнес площадка катары көптөр колдонуп жатат. Ошондой эле ар түркүн жана онлайн эмелер программалар бар. Андай эле ошо команданы кантип куруш керек деп, мисалы бизнестин ээси өзү ар дайым билимин жаңылап турушу керек. Баягы биз көнүп калганбыз да, мугалимдер, мисалы үчүн баягы Советтер Союзуна билесиз да, болбосо мамлекеттик кызматта иштеген адамдар жыл сайын баягы повышение квалификация деп койчу, бул баягы иштейт, базовый билими бар, бирок ошентсе да бир 2-3 жыл өткөн сайын барып кайра билимин жаңылап келчү, анан баягы айлыгы көтөрүлгөндө же болбосо кызматтык абалда өйдөнкү жогорку жооптуу кызматтарга кимди коет? Албетте ошол повышение квалификацияны өтүп келген, базовый билимине эле таянып отура бербестен дагы да жаңы билимдерди алып турган адамдарга баягы предпочтение беребиз да. Бизнесте деле ошондой, эскиче отура берсе, ал окубаса, үйрөнбөсө, жаңы инструменттерди киргизбесе, андай бизнес барып жок болот да. Ал эми жаңыча подходторду жасаган ошол эле бизнестин ээси да, баягы карап туруп дүйнө жүзүндө эмне болуп атат. Бул мисалы мен жана саякатты айтып кетпедимби белем, Кыргызстанда көбүнчө ушу бизнес кылган адамдар менен баарлашып отурсам айтат да, бул идеяны мен бул мамлекетке барганда көрүп келгем, муну болсо бул жактан көрүп келгем. Ошону Кыргызстандын алкагында биз баягы улутубуз башка, каада салтыбыз, традициябыз башка да. Анан келип туруп ушуну кантип ишке ашырсам болот деп, анан биздин кандайдыр бир нюанстарды кошуп туруп ушуну жасаганда анан мындай бир ийгиликке жетип кеткен деп айтат да. Көрсөңүздөр, мындай саякат кылуу деле адамдын кругозорун кандай кеңейтет, кандай сонун жаңы бизнес идеяларды берет. Ошондой бизнестин ээси өзүн ар дайым өстүрүүнүн үстүндө болуш керек. Демек, бизнес ээси сөзсүз финансылык башкарууну билиши керек экен, Анан мындай суроо, финансылык эркиндикке чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Финансылык эркиндикке чыгуу бул ар бир үй бүлөнүн же болбосо жеке адамдын эмеси болот да, айлык бир расходтору болот. Баягы чоң үй бүлөнүн расходу бир башка сумма. Ал эми эгер адам жалгыз болсо же студент болсо, ал адамдын өзүнүн бир башкача көлөмдөгү айлык чыгымы болот да.
Финансылык эркиндик бул баягы сен иштесең да, ооруп калсаң да, кандайдыр бир кырсыкка учурап калсаң дагы бул жакта иш жүрүп туруш керек. Баягы биз эскиче көнүп калганбыз да, билим алабыз, анан кийин мисалы Советтер Союзунда билим алабыз, анан барып бир жерге иштейбиз, анан ошол жерден айлык деле карап отурабыз. Айлык карап отурса, ал адам ооруп калса, анда демек ошо финансылык поток токтоп калат да. Азыркы заманда мисалы учурда болсо, адам бир эле келип жаткан ошо айлык деле карап отурган бул болбойт. Баягы ойлонуп, изденип көрүп, мен дагы параллельно эмне иштерди кылсам болот. Же болбосо жана пассивный доход деп коет. Активный бул баягы адам иштеп, активно кыймылдап турганда келип турган бул айлык, активный доход. Ал эми пассивный бул адам эс алып жатса дагы, үйдө жатса дагы келе берчү доход да. Ошондой кантип мен пассивный доход кура алсам болот? Же болбосо ошо бизнесимде кандай кошумча кызматтарды көрсөтсөм болот, же кандай кошумча товарларды сатсам болот деген баягы изденүүнүн, анализдин үстүндө болуш керек. Анан ошол адам сөзсүз түрдө табат да. Негизи азыр финансылык көз карандысыздан чыгууну каалаган адамдардан көп көрүп калабыз. Күндөлүккө акчаларын бөлүп салат го. Бул дагы негизи туурабы, ошол акчаны туура башкаруу үчүн биз акчаны бөлүштүргөндү билишибиз керекпи? Албетте, эми ар кандай системалар бар. Ошол деле элементарно жана эскиче эле конверттерге бөлүп коюп, аны деле эсептесе болот. Эсептеш керек. Эмне үчүн? Анткени биздин баягы финансылык сабаттуу адам бул жоопкерчиликтүү адам. Кандай адам жоопкерчиликтүү? Баягы айланып, биздин өзүбүздүн милдеттерибиз бар да. Ошол деле налогдор боюнча, ошол деле мектепке болгон төгүмдөр, коммуналдык услугалар дегендей, бул биздин милдеттүү төгүмдөрүбүз да. Анан аны кээ бирөөлөр өтө берет, билесиз да, баягы пеня үстүнө кошулуп кете берет, өтө берет. Мисалы эмоционалдык эле сатып алууларга корото берсе, акча каражаты келип атат, бирок ушундай эле бир буюм тайым сатып алып, ал эми бул милдеттүү чыгымдарын жаппаса, кайрадан эле ошо финансылык кризиске туш болот. Ал эми финансылык сабаттуу адам бул жоопкерчиликтүү адам. Алгач карап туруп, керектүү болгон ошо милдеттүү эмелерин баарын төгөт. Ошол деле сиз айтып аткан жана конверттерге бөлүштүрүп алып. Ал баягы өзүнүн четкий системасы бар. Мага мисалы мынча каражаты түшөт, алгач могуларды жабам, же болбосо 10%-ымды да топтойм. Эмне кылса болот аны топтоп өзүнүн максатын ишке ашырса болот 10%-ын. Же колунан келсе 20%, бул баягы адамга канча акча каражаты келип атат, ошол көлөмгө жараша болот да. Сөзсүз түрдө караш керек. Биз баягы эмнеге таасир бере алабыз? Бир нерсени так билсек, ошого таасир бере алабыз. Ал эми так билбесек, ошол деле колубузга канча акча келип атат, кайда кетип атат, ошону билбесек кантип таасир бере алабыз? Ага эч таасир бере албайбыз. Ал эми так билсек, ошону контролдой алабыз, таасир бере алабыз. Анан сиз айтып калдыңыз, акчаны контролдоодо чыгашаны кирешени жазып туруш керек деп. Анан бул жакта суроо бар экен да, чыгашаны кирешени канча убакытка чейин жазып жүрүш керек? Бул мисалы үчүн айтсам ишенбейсиздер, мен бир 5-6 классымда окуп жүргөндө эле жана күндөлүк жазчумун, ойлорумду жазчумун алгач, кээде ырларды жазып же кандай бир пландарымды жазып койчумун, кийин ой толгоолорумду жазып койчумун. Анан кийин болсо бир китепте окуп калдым, ушу америкалык ишкер айым Мэри Кейдин, ал болсо ошо күнүгө жазат экен. Негедир 6 эле пунктту жазам дейт да, 6-дан кем да кылбайм, андан көп да кылбайм дейт да. Анан бирок ар күнү жазат экен. Ушул методду бир 25 жылдан ашып калды, тиги студент кезимден бери эле жазам. Мурунку күнү жазам да, эртең кайсы 6 ишти кылам. Кээде ал албетте баягы көп тапшырмалар болгондо көп болуп кетиши мүмкүн, аз болгондо аз болуп калышы мүмкүн. Баягы мен карап ушулар максатыма туура келеби, мага ылайыктуубу, менин ишимди алдыга жылдырабы деп карап көрөм да, эгер туура келсе кирет. Ушул сыяктуу эле бул баягы 1-2 күн жазып же 1 ай жазып анан кийинки айда токтотуп койгон болбойт да. Мисалы туура тамактануу деле 1 ай туура тамактанып анан экинчи ай кайра туура эмес тамактанып баштасак ден соолубузга кандай таасир берет? Ошол сыяктуу эле бул эгер жазса, бул жашообуздун бир кандайдыр бир бөлүгү эле болуш керек. Биз дем алып жаткан сыяктуу эле, эч кандай бизди кыйнабайт, оор бир кандайдыр бир жагдайды жаратпайт. Болгону биздин жашоо образыбыздын бир бөлүгү. Ар дайым жазыш керек. Карыздан карыз алып жашагандар ошо финансылык көз карандыкка, финансылык кирешени көтөрүүгө эмне кылыш керек?
Карыз алып жашаган адамдардын байкасам ошо анализимде эмне үчүн баягы мен келгенде эле дароо алгачкы жылдары ушундай баягы консультация берип жүргөнүмө бир 5-6 жылдан ашты. Дароо эле кел муну кылалы, тигини кылалы деген сонун идеялар сунуштап баштачумун. Бирок ал адам такыр аны ишке ашыра алчу эмес. Анан ушул өзүм эмне кайдан мен ушу автордук методун келип чыкты. Байкасам ушул карызы бар адамдардын энергиясы бүт эле энергиясы, ою, көңүлү баары эле ушул карызды кантип жапсам деген ошол жака эле кетет экен да. Мисалы условно ар бир адамга бир күнүнө мисалы бир чака энергия берет деп мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Сизге деле, мага деле ал ошол энергияны мен өзүмдүн бизнесимде мисалы ошол энергиямды да өнүктүргөнгө жумшайм, жаңы билим алам, жаңы адамдар менен таанышам, баягы өзүмдүн брендимди түптөн үстүнөн иш алып барам мисалы үчүнчү. Ал мага дагы да көп акча каражатын алып келет. Ал эми карыздагы адам ошол энергиясын каякта жумшайт экен? Ошону кантип төлөйм, каяктан төгөм, эмне кылсам болот деп эле ошол жака эле энергиясы кете берет экен. Сонун идеяны, сонун стратегияны түзүп берсең дагы ошону ишке ашыра албайт экен. Анан алгач ошо мага келген адамдар биз дароо эле отуруп карап чыгабыз, эмне карыздар бар. Карыздын да эки түрү болот, баягы финансылык карыздар, андан тышкары башка мындай финансылык эмес карыздар болот. Ошонун баарын тизмелеп жазып чыгабыз да, ошолорду биринчи берип жаап, анан өсүштүн жолуна түшөбүз да. Баягы дароо келип эле могу идеяны ишке ашырып салам, карыздар менен эч иш алып барбайм дегенде болбойт. Эч жыйынтык болбойт да, адам өсө албайт. Алгач ошо карыздарды кантип жапса болот? Баягы биздин мээбизге айырмасы жок экен да, 10 адамга карызбыз десе эле, мисалы, мен 10 адамга карызмын деп эле баягы энергиянын баары ошол жака кете берет экен. Карап чыксак, жазыпчы, баягы бирөөнө 5000 сом карыз экен, мисалы бирөөнө 1 миллион карыз экен. 1 миллионду берип койгондон көрөкчө 5000ди берип койсо, карыздын саны азайып жатпайбы? 10 адамга эмес, уже мээге жеңилирээк. 9 адамга карызмын. Караса бирөөнө 7, аны берип койду, уже 8 адамга карызмын. Баягы көлөмү эмес, карыздардын саны. Ошону азайтып, анан баягы мээде жеңилдеп баягы мен айткан бир чака энергиянычы, баягы өсүшкө, өнүгүүгө, жаңы идеяларды ишке ашырууга багыттаса болот экен да. Анан акыркы суроом ушу сизге келип акчасын башкара албай, же болбосо акча тартыштыгынан келип анан иш тажрыйбаңызда кандай баягы иштерди жасап, кандай бизнестерди ачып, кандай жетишкендиктерди жаратты? Мындай болот экен да, ушул нерсени да баса белгилеп кетким келип жатат. Баягы адамдардын ичинде өздөрүнүн кандайдыр бир багып жүргөн, ойлоп жүргөн пландары, идеялары болот экен. Анан өзү деле бир сезет экен да, кээ бирөө ушуну ишке ашырсам, примерно ушинтип болот депчи. Бирок баягы биз социалдык существобуз да, баягы коомдо жашайбыз, коомдун одобрениясын күтөбүз, же үй бүлөбүздүн бир туугандарыбыздын баягы бизди колдоп, азамат алдыга жыл жаза дегенин күтөт экенбиз да. Анан мага көпчүлүк келгенде көрөм, идеясы сонун, колунан келет, жазай алат. Анан менден ошону деле күтүшөт да. Мен айтам, көзүм жетет, ооба болот, чогуу кылсак болот деген кээ бир адамдарга ушундай эле сөз баягы колдоо керек да. Анан баягы пландарды түзөбүз албетте. Анан оңой да, план эмне үчүн ар бир адамга керек? Бул баягы жол картабыз сыяктуу да. Биз жолго чыкканда мисалы үчүн так билсек маршрутту мындай барам десек, тез эле ошол жерге жетип барабыз да. Ал эми жолго чыгып алып же кантип барарыбызды билбесек, же картабыз жок болсо, баягы адашып эле кечке жүрө берет экенбиз. Финансылык эркиндик да мисалы бул жерде турса, пландарды туура түзсөк, 1, 2, 3, 4, 5, 10 деп эле ошол жерге тез келет экенбиз. Ал эми эч кандай колубузда планыбыз жок болсо, кайсы жерге барарыбызды так билбесек, баягы жүрө беребиз, убакыт өтө берет, баягы ошо финансылык эркиндик баягы кыялыбызда эле кыял болуп калып кетет экен да. Ал эми аракет кылгандар, изденгендер, ошо туура планды түзүп алгандар баягы тез билип турсак да, мисалы үчүн оңой эле да, мен бүгүн саат 8-де мисалы регион ТВга келишим керек, келдим. Андан кийин мисалы коуч сессиям бар, ал жака бардым, баягы кете берет да, ушундай пландар так болуш керек. Демек биз кайсыл бир бизнес идеябызды жүзөгө ашыра албай жатсак дагы финанс экспертине кайрылсак туура болот экен. Албетте, адам баягы кыймыл аракет жасаган бул оор да. Коркуу сезими бар, ар кандай мээбизде бала чактан калыптанып калган терс программалар бар, өзүнө болгон ишеними жетишпейт. Ошол нерселер аябай чоң кедергисин тийгизет экен, адамды жылдырбайт экен алдыгачы.
Анан ошол нерселерди баягы таап чыгабыз да. Мисалы мага келгенде мен адамдардан бир нерсени талап кылам. Абсолютная честность деп коет го, баягы менин алдымда келип мен крутоймун же бирдеме деп аракет кылышат кээ бирөө, бирок ал нерсенин баары баягы иштеп атканда баары бир алып чыгам да көрөм ошол нерсесинчи. Кайсыл жагынан адам максап жатат. Кээ бирөө коркот, кээ бирөө терс программасынан арылыш керек, кээ бирөөнө конкреттүү инструменттер жетпейт. Анан ар кимге ошо кимге эмне жетпейт ошол нерсени табабыз, инструменттерди туура пайдаланабыз, анан алдыга чыгабыз. Эми финансылык эркиндикке чыга албай, же болбосо кайсыл бир бизнес идеябызды ишке ашыра албай, кадам таштай албай, көпчүлүк учурда баштасам банкрот болуп калсамчы, окшошпой калсачы деп кооптонуп корко беребиз да. Ошондой учурда финанс экспертине кайрылышыбыз керек экен. Анан сизге кайрылууну кааласак кайсыл жактан издейбиз? Социалдык тармактардан эмне деп издешибиз керек? Социалдык тармактарда ошо Гүлниза Жумабек деген баракчам бар. Ал жерде ошо номерлер көрсөтүлгөн. Эгер каалоочулар болсо кайрылса болот, бирок мен баардык эле көп адамдар менен иштеше албайм. Чынында эле баягы кыймылдайм, аракет кылам деген адамдар менен иштеше алам. Баягы ушул долбоорумду ишке ашырышым керек эле деп баягы күйүп жанып, бирок жолун таба албай жаткан адамдар менен иштешем. Ал эми баягы детский позицияда таарнычы бар, анан баягы жоопкерчиликти башка адамдарга перекладывать эте берип баягы инфантильный деп коебуз го, баягы адам өзү картайып кетет, бирок ичиндеги возрастты кала берет да, баягы бала чак боюнча. Андай адамдар алгач психологко барыш керек. Акыркы көрүүчүдөн келген суроо бар экен, убакыт тар болсо да жооп берип кетели. Бизнес кылам, бирок эч эле алдыга жыла албай жатам, анан кредитим көбөйүп кетти, эмне кылышым керек, эмне себептен болуп атат деген суроо келиптир. Ошо жана айта кетпедимби, кээ бир адамдар бизнести мындай үчүн эле кылат экен да, мен бизнес кылатам деген эле баягы коомдо ушундай бир кыла берет экен да. Карап турсаң абсолюттук минустагы бизнес, эч кандай пайда алып келбейин, киреш алып келбейин бизнес, бирок ошону кой бере албайт да. Баягы биз энергиябызды салып, убактыбызды салып жасаган нерсени ошол деле бизнес биздин балабыз сыяктуу болуп калат экен. Анан убыточный болуп минуска баратсак деле болбой эле ошону карманып эле тура берет экенбиз да. Ушундай да учурлар болот. Бул ситуацияда так билген жокмун конкреттүү эмне себептер болушу мүмкүн. Жана бирок айта кеткен ошол бизнес бул адамдын өзүнүн аң сезиминин, билиминин, баягы көз карашынын уландысы, бизнестин ээси. Демек өспөй өнүкпөй жатса сөзсүз түрдө окуш керек, издениш керек, рынокто анализ кылыш керек. Эгер таптакыр эле өзүнүн баягы табигатына туура келбеген бизнес болсо, анда айла жок жабыш керек. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, финансылык эркиндик деген эмне, кантип финансылык масштабка чыгабыз, кантип акчабызды туура башкарабыз, канткенде эмоционалдык сатууларды жасабайбыз, канткенде биз баягы акчабызды сиз айткандай иштебей жаткан учурда дагы бизге иштеп бере турган акчаны кантип чогултабыз деги эле акча маселеси боюнча талкуу жасап, маек куруп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем, убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто финанс эксперти Гүлниза Жумабек болду. Эгерде сиз дагы теле көрүүчү сыяктуу бизнес жасап эле жатасыз, бирок алдыга жылбай жатса, же болбосо бизнестин көзүн билбей жатсаңыз, бир маселеңизди бүтсөңүз кайра бизнесте экинчи маселеңиз чыгып жатса, финансылык башкарууда аксап жатсаңыз, же болбосо бизнес идеяңыз бар, кантип аны ишке ашырууну билбей жатсаңыз, же болбосо коркуп, кооптонуп мен ушул бизнести баштасам болбойбу, банкрот болуп калсамчы, окшошпой калсачы, анан бул бизнести бул дагы жүргүзүп атат, анан мен ага конкурент болуп калам го, мен башканы эле баштасамбы деп иш кылса, бизнеске келүүнүн жолун билбей жатсаңыз, же болбосо колуңузда акчаңыз бар, бизнесиңизди баштай албай жаткан болсоңуз, финансылык масштабка чыгууну кааласаңыз, финансылык эркиндиктеги адам болууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө бүгүн биздин коногубузга Гүлниза айымга кайрылсаңыздар болот экен. Бүгүн биз атайын студияда таңкы көрсөтүүдө финансылык сабаттуулук боюнча сүйлөштүк. Көрсөтүүдө бүгүн кызматыңыздарда мен Жазгүл Кудайбердиева 1 саат бою сиздер менен эфирде болдум. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушуну менен жыйынтыктайбыз. Ар бир теле көрүүчү акчасын туура башкарганды үйрөнсө, демек ар бир үй бүлөдө акча тартыштыгы жок болот экен. Мына ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Саламатта туруңуздар.